жакын эле тууганыбыз алданып көп эле акчасын алдыртып койду да, ошо оюнга кирип кетип. Ошентип эле алдап эле ссылка таштап регистрация болду деп, анан регистрация болгондо деген данные түшүп калат да. Анан эле ар кандай эмелерди айтып, акча сала кал, инте кал деп атышпайбы. Бирок өткөндө менин карточкамда ушундай взлом болду да. Ишенич жок да. Анан барсак, силердин карточкаңарга взлом болуптур бир ссылкадан деп анан блоктоп койду, анан кайра эле башка карточка ачыштырып алдык. Көп кезип атат, анан алдангандарчы бирок угуп атам. Соц тармактардан угуп атам. Жыл башынан тарта Улуттук банктын дарегине телефондук алдамчылардан жабыркаган 50дөн ашуун жаран кайрылган. Бул расмий кайрылгандар гана. Ал эми Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, алдамчыларга акчасын жедирип салган жарандардын саны мындан да көп.